Салам достор, бизде жаңы рубрика Падамам. Ырчылар эмес, блогерлер эмес, эксперттер, белгилүү психологдор, белгилүү Кыргызстандагы Instagram эксперттердин үйүнө кыдырабыз. Анда эмесе биринчи эле биздин конок Ызаткан Жусупованын үйүнөн баштайбыз. Анда эмесе кеттик, келиңиздер. Келгиле. Сонун үй экен, вообще сонун апапакай үй экен. Дизайнын ким жазады? Үйүңүздөр кут болсун. Айтып бериңизчи. Дизайн, Жусупова Ызаткан, нас дизайн. Ызаткан эже эмне дизайнерби? Окудуңузбу? Мен ушул үйдүн дизайнын өзүм кылайын деп атайын барып билим алдым. Бул биринчи менин опытым. Анткени бизде көптөгөн квартиралар бар. Алтындында алдыда 3-4 квартирасы бар. Ошолордун баардыгын жасайлы деген максатта өзүм кызыгып, мага жагып ушундай сонун дизайнды өзүм жасадым. Квартираларда иштейсизби? Эмне жумуш кыласыз? Мен строительство жагында иштейм асылым. Бул жакты дагы сиз ошол жумуш аркылуу алдыңызбы? Ошол алганбыз да. Келиңиздер, анда конок үйдөн баштайлы. Келе. Келиңиздер бул жака. Сонун экен. Бул зал. Бул зал. Бир эле учурда спальня. Тигил жакта балдарыбыздын, кыздарыбыздын комнатасын бөлүп, алтын көз бул жака келгенбиз. Алтын көздүн комнатабыз, эс алабыз, балдар менен отурабыз, мындайча айтканда студия деп койсок болот. Кайра уктайбыз дагы. Ошол эле учурда бул шкафты дагы материалын бүт бардыгын өзүм заказ кылдым. Встроенный, бул? Да. Классно. Бул сиздин гардеробуңуздар. Бул алтын көздүн гардероб. Да, бул жакта кыргызча төшөктөрдү жыябыз. Классно. Ушул жакта раздвижной, бул? Да, бул диван раздвижной, бир эле учурда ушундай диван кылса да болот. Мондай двухспальный кровать кылып дагы жатса болот. Бул столду дагы биздин кыргыздар кылайык сонун экен. 4,5 метрге чейин жазылат. Зал менен бир болуп жазылат. Бир эле учурда кичинекей койсо дагы болот. Эмени ким ойлоп тапты? Уголокту. Бул дагы менин чыгармачылыгым. Ызаттын чыгармачылыгы. Анткени телевизор комфортно. акылганыбыздын себеби үйдөгү мебелдердин баарын акылдык. Анткени биздики батыш тарапта болгон үчүн үйдүн ичи караңгы болуп калат, анан пространство да кичинекей болуп калат. Ошон үчүн жарык болсун деп, үй дагы чоң көрүнсүн деп атайын бүт бардыгын айбар светте кылганбыз. Да, бул биздин семейный эме. үй бүлөбүздүн сүрөтү. Алтын экөөбүз Москвада той өткөргөнбүз. Ошол экөөбүздөн төрөлгөн балдарыбыз деп бул биздин чоң балабыз. Чоң балабыздын мектептеги сүрөттөрү, бул биздин кызыбыз. Бул биздин кичинекейибиз. Бул менин китептеримдин башталышы эле. Анткени бул жактагы менин офис бурчум болот, жумуш бурчум болот. Бул жака китептеримди коём, да майда чүйдөмдү баардыгын коём деп бул жакта даярдап күтүп турам. Бул жакка кондиционер коюлат, андан кийин өзүмдүн отуруп иштей турган бурчум ушул жакта. Ламинат паркет экен, Да, пол паркет, ремонту менен берилген, бул Кут компаниясынан келген үй. Занавесканы дагы атайын заказ бергенбиз. Освещение ичиндеги подсветкасы менен. Подсветка бар экен, классно. Светтерин дагы байкасаңыздар болот. Атайын бири-бирине мондай спорт этпеш үчүн спокойный, эс алган, уют болушунча. Мага бийиктен караган жагат, шаардын почти жарымы эле көрүнүп турат. Бүт бардыгы көрүнөт. Себеби дегенде мен 2021-жылы как раз талдоо чебери боюнча өзүм Москвада окуйм деп тапшырганы барганда, элестеткиле мен 15 жыл Москвада жашап, бир дагы жолу өзүмө убакыт бөлүп, ошол Москва ситиде 6000 9000 ушундай эле экен, ошого барбаптырмын да. Анан ошол талдоо чеберине тапшырганда өзүм үчүн номер снимать эткем дагы. Барып ошол жакта 2 күн жатканда ушундай, анда 75-этажда жаткам. Элестеткиле Москва ушундай вид болгондо, ушундай бүт көрүнүп турган, ушунчалык мага ошондо жактырган. Өзүбүздүн азыркы сексуалити курсунда иштеп баштаганда, мен ушундай бийик этажда жашасам деп прям визуализация кылып ал жакта практика жасайбыз да. Эрте мененки ошону прям ушинтип элестеткем да. Мен 21-жылы сексуалитини окудум, 22-жылы эле алтын кут менен иштеп ушул үйдү алып, прям 14-этаж мен ошол желаниямдын баардыгын жазылган. Унутуп калыптырмын. Келдик бул жака. Кирдик. Анан бир күнү эле эстейм го, мен ушундай видти же хотела, а так бул жакта куттун дагы көп квартирасы бар. Трехкомнатный дворго деген, ар жака деген көп вид бар да. Бирок биздики именно ошол биринчи А блок, вид дагы полностью шаар. Бул менен мен эмнени айткым келет? Биз тилек кылып, ниет кылып кое берет экенбиз.
Аны баягы айтат го, периштенин оозунда Кудайдын кулагында деп, Кудайым баары бир эртеби кечпи биз өзүбүз менен иштеп, ниетибизди коюп, оюбуздун баардыгын жаман жака, алтын жаман, күйөөм жаман, мен ажырашам дебей, жакшы жака ниет кое берсек эле, өзүбүздүн мээбизди тазалай берсек эле, вот, пожалуйста, чындыгында ишке ашат экен. Дегиздер да, эмки көрөлү. Дагы кире беришке атайын караңыздар, бул жакта чтобы эч кандай визуальный шум болбош үчүн да ашыкча эчтеке жок. Бул эшик атайын карагыла, ичине баардыгы бут кийим, майда чүйдө бүт баардыгы батып кеткен. Бул алтын менен кичинекей балабыздыкы, бул Розалина менен Эрхандыкы. Бул полка меники, бул жакта пылесос, үтүк, бут кийим бүт баардыгын ушул жака киргизип коебуз. Пуфик бар экен бул жакта. Да, пуфиги менен. Бул жакта да сонун күзгү, Да, бул жака киргенде күзгү, бул жанагы майда чүйдө күлүч майда чүйдөлөрдү коюп кирип кеткенге. Бул жак туалет ваннасы менен, жалпы туалет ваннаны бул жака кирип. Да. Бияқта сонун кылыптырсыздар, монун баарын. Да, бул туалет ваннаны дагы бүт полностью пландап, алдын ала күзгүдөн бери баардыгын мондай кылып туруп даярдаганбыз. Бул шкафты туалет ваннадагы майда чүйдөлөрдүн баардыгы кирип кетсин деп атайын заказ берип жаздырганбыз. Бирок бул дагы до конца бүтө элек, бул жакты тостурайын деп. Биякта тосулат экен да. Ал жакты анан могу жакты дагы тостурабыз деп. Пока заказ берип даярданып атабыз. Дагы бүтө элек майда чүйдөлөр көп эле, буюрса бүтүп калат. Бүтүп калыптыр. Бул кыргыз түндүктүн образында экен. Атайын алтын көз люстра алганы барганда ушул түндүктү мына кире беришке тиги жакта да. Бүт люстраларды мындай шалбырап турган эмес, эмеге алып турсуз, Атайын үстүгө алганыбыздын себеби бул потолок өтө бийик эмес болгон үчүн ошого ылайыктап турган ушундай люстра алганбыз. Булардын баардыгы дизайнга жараша. Так, бул кухнябыз. Классно. Бул жакта тамак жасап атабыз. Посудомойка атайын аялдарга ылайыктап да. Женщина. Да, мен өзүм иш жууганда аябай жаман көргөн адаммын. Жалкымын деп койсом болот да. Кухняны дагы байкасаңыздар керек, тиги үйдүн светине байланыштырып, бири-бири менен могу стилдер баардыгы бири-бирине айкалышат да. Да, бул атайын ушундай алдык. Зархан Жусуповадан тамак жасайт экен да. Да, раковинаны да мондай скрытого монтажа деп өзүмдүн билимимди пайдаланып ушундай кылганбыз. Сыртына чыкпай кетет. Бул жак таш. Кухня ошол. Да, булардын баардыгы мына кашык пилкадан берген баардыгы. Бул балкон, кухнянын балкону. Жанагы мен айтып аткан вид изак вот шарга. Шар полностью көрүнөт. Так, жиргүлөө анда. Классно. Бул 3 комнаталуу. Мурункубуз Организация кылып турсуз да? Да, бул жактардын баардыгын дагы да аягына чейин бүтө элек, бирок уюштуруп келе жатабыз. Полностью. Да. Бир аз кичинелик кылат экен, бирок ошондо дагы Жок, жакшы эле экен мындай. да. Эми аял кишиге, айрыкча кыргыздарга идишип жаман көп болот экен да, батпайт экен. Бул биздин кызыбыздын комнатасы. Өзүнүн личный границасы, личный пространствосы болсун деп кызыбыздын өзүнүн каалоосу менен ушундай спокойный свет кылганбыз. Шторду өзү тандаган, диванды өзү тандаган, Ошо дубалды өзү краскалаткан, шкафты атайын ушундай кылып заказ бергенбиз. Баардыгы кийим кечеси, майда чүйдөсү. Бул жакта өзү жатат. Бул жакта боенот, сабак окуйт. Бул жакта балкону бар. Балконго чыкпай эле коелу, ал жакта көп нерсе бар. Пока биздин складыбыз. Да, бул жака атайын жасанганды жакшы көрөт кызым. Ошон үчүн атайын ушундай заказ өзү берген. Баардыгын өзүнө бердирген. Паластарды, коверлорду ким алды? Коверлорду алтын экөөбүз бар. Муну дагы ушул үйдүн светине ылайыктап алганбыз. Чтобы ашыкча болбошун деп. Бизде 2 уул бар, 2 уул бир кыз. Бул биздин уулдарыбыздын комнатасы. Муну дагы люстраны, бүт баардыгын ушул балдардын. Привет, как дела? Жетер. Каалоосуна ылайыктаганбыз. Кеңешкенбиз. Сөзсүз түрдө ар бир план кылып атканда кеңешип, телевизор каякта болот, диван каякта болот, шкаф кандай болот, бүт баардыгын кеңешип койгонбуз. Ал эми бул балдардын уборнаясы, экөө ушул жакта. Два санузла, да? Экөө ушул жакта киришет. Жакшы. Жакшы, классно. Пространствосы бул жак. Биякта да балкон бар экен, Бул жакта да балкон бар. Бул жакта да балкон бар. 2 балкон. Классно, классно. Вот. Ушундай. Сон экен. Да. Ак жылы той болсун, сонун. Балдарга аябай жагат бул үй.
Алтын жакында дагы бир квартира алмак болуп атат. Анан ошол жакка кетебиз десек, жок, биз деген бизге бул жак жагат, биз бул жактан чыкпайбыз, кетпейбиз дешет го.